Япониядагы Токио медициналык жана стоматологиялык университетинин доценти Набута Шинава баштаган делегация Ошмуга келип, окуу жайдын ректору Кудайберди Кожобеков баштаган структура жетекчилери менен жолукту. Жолугушууда Кыргызстандагы абанын булганышын азайтуу жана анын калктын саламаттыгына тийгизген таасири боюнча долбоордун алкагында кызматташуу маселелери талкууланган тегерек стол өттү. Долбоорго ылайык Ошмуда абанын булганышын изилдөө боюнча жаңы илимий борбор Aircaps түзүлөт. Япония Кыргызстан менен бирге спутниктик маалыматтардын жана машиналык окутуунун негизинде абанын булганышын баалоо системасын иштеп чыгат. Биздин долбоор абанын булганышынан адамдын ден соолугуна тийгизген таасирин изилдөөгө багытталган. Спутник имараттар сыяктуу инновациялык ыкмаларды колдонобуз. Ошму менен биздин университеттин ортосунда кол коюлган кызматташуу меморандумунун алкагында биз бул долбоорду гана эмес, башкалардын да ийгиликтүү кызматташуусуна ишенебиз. Ошондой эле биздин долбоор өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө жардам берүүгө жана изилдөө потенциалын жогорулатууга багытталган. Япония Кыргыз Республикасына каржылык жана илимий жардам көрсөтөөрү күтүлүүдө. Учурда абанын булганышы дүйнөдөгү бардык өлүмдөрдүн 12%-ын шарттаган оорулардын эң олуттуу экологиялык себеби болуп саналат. Кыргызстанда 2019-жылы абанын булганышынан келип чыккан жүрөк кан тамыр ооруларынын үлүшү жалпы өлүмдөрдүн 18,6%-ын түзгөн. 2019-жылы абанын булганышынан келип чыккан респиратордук оорулардын үлүшү жалпы өлүмдөрдүн 31,4%-ын түзгөн. Буга байланыштуу Кыргызстандын жана Япониянын катышуучу командаларынын өкүлдөрү менен биргеликте шаар чөйрөсүндөгү абанын булганышы менен күрөшүү боюнча өнөктүк стратегиясын иштеп чыгуу пландалууда. Чогултулган маалыматтар абанын сапатын жакшыртуу жана калктын ден соолугуна, айлана чөйрөгө жана экономикага терс таасирин азайтуу боюнча кызыктар уюмдар жана ведомстволор үчүн сунуштарды иштеп чыгууну маалымдайт. И который в свою очередь направит заявку в